мамлекеттик педагогикалык университетинде Кыргызстан элдеринин улуттук каада салты, ырым-жырымдары жана үрп-адаттары жаштардын талкуусунда аттуу иш-чара өткөрүлдү. Аталган саамалык президент Садыр Жапаровдун 24 февралда чыккан кыргызстандыктардын баарына колунда бары, колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат деген жарлыгына ылайык демилгеленип ишке ашты. Иш-чара Кыргызстан Калкы Ассамблеясынын Ош бөлүмү, Ош шаарынын мэриясы, Ажарлуу аялзат коомдук бирикмеси жана Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен биргеликте уюштурулду. Ага Ош шаарындагы ар улуттун өкүлдөрү, окутуучулар жана студенттер катышты. Ата-бабабыздын, кыргыздын болобу, өзбектин болобу, тажиктин болобу, жакшынакай ата-бабалардан калган каада салтыбыз бар. Имандуу десең имандуу. Turmuşka bir жақсы жүрөлгөлүү көрсөтө турган bir жақсы салтыбыз бар. Ушулардын баардыгын советтик доорунда, андан кийин эгемендүүлүккө келгенден кийин өзүбүз бузуп алгандай болуп турабыз да. Демек кандай нерсе болбосун, ошол элдин нактылы сакталыш керек. Бирок аны бир ашыкча чыгымдар менен, ал чыгымдан кийин ошол үй бүлөдөгү бир проблемалардан чыкпашы керек. Ал ошол коомчулукка бир оор келбеген негизде гана жолго коюлуш керек деп ойлойм. Ошондуктан мен ойлойм, бул чыгарылган жарлыкты түшүндүрүү иштери бардык жерлерде азыр жүргүзүлүп атат. Аны биздин жаштарыбыз дагы абдан туура кабыл алып, ал боюнча дагы мына коомчулуктагы пикирлерди көрүп атасыздар. Мен ойлойм, бул элибиз тарабынан бир чоң колдоого алынат. Кыргыз каадасынын бурмаланып, ашыкча чыгымдарды талап кылган жөрөлгөлөрү жана ысырапкорчулук боюнча талкуу жараткан саамалыкка улуттук жарманке коюлду. Окуу жайдын Кербен фольклордук ансамблинин аткаруусунда элдик күйлөр жана чыгармалар аткарылды. Иш-чаранын расмий бөлүгүн Ажарлуу аялзат коомдук бирикмесинин төрайымы Бурулай Ташполотова ачып берип, аталган бирикменин айымдары бешик тойдогу ысырапкорчулуктарды чагылдырылган сахналык көрүнүш тартуулашты. Элемне дейт деп жүрүп, балдарыбыздын бар дүйнөнүн төрт тарабына таркап кетишти. Намыс деп жүрүшүп, карызга батышты. Кредит алып үйлөнүп, кредит алып той кылышып, кредит алып машина алышып, андан аягын биз ойлонбой атабыз да. Андан кийин эмне болуп атат? Балдарыбыз талаалап кетти. Ден соолугунан ажырап анан кайтып атпайбы? Андан көрө ушундай курнабызды токтотуп, жашына кайрылып эле, ата салтыбызды колдоп эле, үйдө эле неге үй салдык дагы? Ушу үйлөрдө ушундай жакшылыктарды өткөзөлү деп үй салганбыз. Бул жарлыкты биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бир жолу түп тамырынан бери жок болуп кетсин деген максатта айткан жок. Бул жерде ашыкча чыгымдар же болбосо өздөрүнчө эле кааданы көбөйтүп алуу. Ошол каадаларды көбөйтүп олтуруп, адамдардын ортосунда социалдык абалына карабастан жарыш катарында элдердин жашоо турмушуна чоң зыян келтирип жаткандыгы маалым. Ошондуктан биз ушул жерде эң биринчи ушул интеллигенция деп, бул студенттер дагы интеллигенцияга кирет. Мына ошол студенттер менен, жаштар менен ушундай көйгөйдү чечүү максатында бул талкууну уюштуруудабыз. Талкуунун жүрүшүндө Кыргызстан Калкы Ассамблеясынын Ош бөлүмүнүн төрагасы Балтагул Нурмбетов, Ош МПнун ректору Бекмырза Зуев, Ажарлуу аялзат коомдук бирикмесинин мүчөсү Калыскан Акматова жана Ош шаардык этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кабылдаманын жооптуу катчысы Бердукул Султановдор каада салттар тууралуу өз баяндамаларын жасашты. Катышуучулардын арасында да талкуунун алкагында суроолор берилип, тийиштүү адистер жооп берип, өз пикирлерин билдиришти. Айткандай, силер бүгүнкү күндүн интеллигенциясы, жаш муундар айыл эле эмес, жерлерге, Кыргызстандын булуң бурчунан келип отурган жаштар, силер жеткирсеңер ушундай үндү, ушул жарлыктын аткарылышын, ишке ашуусун силердин күчүңөр менен биз жеткире алабыз деп ойлойм. Менин пикири эми 5 кол тең эмес, баары ар кандай деп ойлойм. Кээ бирки жаштар бар, ошол бир күндүк тойну элге даңктуу кылып өткөргүсү келет. Кээ биркиси бар, иман жолунда ошол шариятты колдоп өткөргүсү келет. Мен деле ошол жакын гана бир туугандарымдын, жакын гана досторумдун тегерегинде өткөрөм деген оюм бар. Иш-чаранын башкы максаты кыргыз элинин нукура салтын жоготпой, бирок ашыкча каражат талап кылган жөрөлгөлөрдү жоюу, ысырапкорчулукту алдын алуу менен жаштарды сарамжалдуулукка тарбиялоо болуп саналат.
Жыйынтыгында бул саамалыкка өзгөчө чыгармачылык менен катышкан окуу жайдын жаратман чыгармачылык борбору, Кербен фольклордук тобу жана Жарлуу аялзат коомдук бирикмесинин мугалимдерине ассамблеянын ардак грамотасы, баалуу белектери тапшырылды. Адинай Абдрахман кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары.